Biz bugün Mайлы суу шаарын сактап калууга бардык күч аракеттерибизди жумшашыбыз зарыл. Атап кетсем, биринчи кезекте жергиликтүү калктын ден соолугун такайып, көзөмөлдөп камкөрүү керек. Калдык чыккан жайларга эскертүүчү белгилерди орнотуу, жерлерди эрозиядан сактап калуу үчүн көчөттөрдү отургузуу, чакан ГЭСтерди куруу, өндүрүш жаатында жаңы ишканаларды ачуу менен жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылуу, шаардын экологиялык жана инвестициялык потенциалын көтөрүү болуп эсептелет. Майлы суу шаары чакан шаарлардын катарына киргени менен кезинде бул жайда 10дон ашуун ишканалар иштеп, бир эле облустун эмес, республиканын экономикасын көтөрүүгө салым кошуп келген. Азыр болсо Союз малынан сакталып калган бир гана лампа заводу бар. Мындан улам Майлы суу шаарынын деңгээлин көтөрүү максатында форум уюштурулган. Циклоровингти өзүбүз иштетип, кровельный материалдарды чыгарайлы деген, пеностекло чыгарайлы деген ушул бүгүнкү күндө инвесторлор Германия, Чехия, Бельгия, Москвадан келип отурган бүгүнкү күндөгү инвесторлор ушул заводдун аябай чоң потенциалы бар цехтерди предлагать кылсак, эгерде ушулардын бардыгы ишке ашса, то значит бизде бүгүн значит и бюджетибиз көбөйөт, и шаарыбызда бүгүнкү күндө рабочий месталар көбөйөт да. Форумдун максаттуу кадамдарынын бири шаардын инвестициялык потенциалын көтөрүү, ал үчүн чакан ГЭСтерди куруу, ага катар айнек өндүрүү, жүн, курулуш материалдарын жана өндүрүштүн башка түрлөрүн көбөйтүү. Мындай долбоорлорго кызыккан инвесторлор да бүгүнкү форумга тартылган. Социалдык инфраструктураны биз азыр жакшыртсак, ушу бала бакчаларды, ошондой эле мектептерди жана балдардын кол өнөрчүлүгүн өнүктүрсөк, албетте билим аркылуу биз экономиканын жылышына дагы алып келебиз. Андан ары ушул экономикалык жактагы биздин инвестициялык долбоорлорду сунуштадык. Бул ошондой эле Майлы суудагы мүмкүнчүлүгү, мындай потенциалы дагы кең бир биздин жерибиз бар. Ал жерде кичи ГЭСти салып туруп, ошондой эле бул кичи ГЭС, кандай деп айтсам, мындай мультипликативдүү эффект деп коет буну. Форумга катышкан инвесторлорду лампа заводдун ишмердүүлүгү сыяктуу өндүрүш тармагы кызыктырды. Натыйжада күз айларына чейин 2 инвестициялык долбоор ишке ашмакчы. Алардын бири ушул тапта инфраструктурасы даяр турган ГЭС. ГЭСтин курулуусу менен бир эле энергетика тармагы эмес, шаардын эң көйгөйлүү маселелеринин бири болгон таза суу маселеси да чечилет дейт адистер. Бул шаар үчүн кандай пайдасы? Мисалы, дамбабы мини-ГЭС куручу болсок, шаардын бир көйгөйлүү бир маселеси бул таза суу. Суубуз аябай лайка, ошол мини-ГЭСте сууну тундуруп туруп, водозаборго берип, тунук суу шаарлыктарга жеткирсек болот. Негизги шаардын кызыкчылыгы, шаардын тургундары ошону колдоп жатышат. И плюс ушуга өзүбүздүн бир электроэнергиябыз чыгат экен да. Ошол эле учурда форумдун алкагында Майлы суу тарых музейи жана Кыргызстандын уран мурасы ачылды. Бул дагы туризмди өнүктүрүүгө жана шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө көмөктөшөт. Музей Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Майлы суу шаарынын мэриясы, ЭККнун жана БУнун биргелешкен демилгесинин алкагында түзүлгөн. Для открытия музея мы также пригласили нашего одного из авторов. Жаңылай Болотбекова, Буркан Бекматов, Майлы суу шаары.